эфирде саясат Самрабия Сатыбалдиева менен бүгүн биз жаштардын саясаттагы орду жана коомго кошкон салымы жөнүндө талкуу жасамакчыбыз. Ал эми студияда конуктуу болсо жаш саясатчы Тилек Токтогазиев, ошондой эле жаш жарандык активист Талантбек Маматов болмокчу. Студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроону экөөңүздөргө тең тиешелүү болсун. Коомдун жаштардан үмүтү чоң, эски саясатчылардан эл тажап турган учуру. Бирок жаштар элдин үмүтүн актай алабы? Сиздин сөзсүз түрдө жаштар дайыма жаңылык алып келет. Жаңылыктар менен жаңы ошол үмүттөр да пайда болот дегенде болот. Ошондой эле биз байкап жатабыз азыркы учурда ошол биздин Кыргызстаныбызда саясатта аябай көп мындай туруп калгандай болуп, эч кандай жылыштар болбогондой болуп, чоң бир кризиске киргендей болуп калдык. Ошол үчүн ушундай учурда сөзсүз түрдө жаш толкундар керек, жаш кишилер керек. Ошолор менен өнүгүү, бир инновация алып келгенге болот деп ойлойм. Анан көп кишилер ойлойт, мындай жаштар эле гана келиш керек дегенде, мен ага дагы толук кошула албайм. Анткени мына илгери ошол атам өзү деле бир жомокто айтып берчү эле да, ушундай кыргыз жомок бар экен, ошол 40 жаштан өлө бүт баарын бир убакта кызып, мындай бүт баарын кырып, анан ошол менен мындай ошол бир хан келип ушинтип баарын кырыш керек дептир. Анан кыргандан кийин ошол өзүнүн атасын деле сактап калыптыр да. Анан бир ушу менен артынан көп ар кандай бир жаманчылыктар болуп, ар кандай бир билбеген бир оорулар пайда болуп эметкенде, ошол атасын чыгарып эметкенде, атасы өзүнүн бир акыл насаатын өткөргөндөн кийин ошол көп ооруларды токтоткон деп атат да. Ошол үчүн биз менин оюмча мындай бөлүү риторикадан алысыраак болуп, жаштар улууларды биякта акылмандар, профессионалдар, анан мындай өзүнүн ишин билбеген деп бөлүп койсок болот. Эң негизги ошо профессионалдар келиш керек, жашпы же карыбы, анан таза кишилер керек да. Мырза, сиздин пикириңиз? Азыркы коомдо жаштардын орду аябай керек болуп турган учуру биздин саясаттачы. Анан мындай үстүнөн алып карап отурсаң, жаштар деле баягы эски саясатчылардын саясына жашынып качканы кызык көрүнүш болуп атат да. Анан мен ушул жерден пайдаланып ушул Тилекке бир суроо берейин дедим эле. Сен мисалы жакында баягы өзүң кайрылык кылып министр болом деген чоң дымак менен чыктың да элгечи. Анан өзүмдө ушундай дымак туруп, Текебаев окшогон эски баягы элдин көңүлү калган саясатчылардын партиясына кошулганыңды кантип мындай түшүндүрүп бере аласың? Эмне максат болду ал жакка сенин кошулганыңа? Эми эң негизги нерсе биз айтып атканыбыз ошо тажрыйба менен жаш энергия. Ошол тажрыйба, эски бир тажрыйба да керек. Биз деле мына көрүп атабыз, азыр көп өлкөлөрдө ошол эле Украина менен баарыбыз суктанып жаттык элек, бирок Украинада дагы Зеленскийдин командасында таптакыр ошо тажрыйбасы жок болгону менен азыр көп мындай үмүттөрүм бар, азыр өчүп барат да. Анан мен кайра эле бир нерсеге чакыргым келет, ошол жанагы бөлүүнү, бир риториканы, эгерде мисалы үчүн ошол эле Текебаевга, Сариевке бир мындай күнөө катары бир нерсени кое турган болсо, эгерде аларды мындай сен уру болдуң, бир нерсе мындай мыйзамсыз бир нерсе жасадың деп туруп ошого мындай далилдери бар болсо, анда биз ага кошулсак болот да. Бирок убакытта көрсөттү, ал кишилердин мындай эгерде азыр аларда да чын эле ошондой бир мыйзамсыз болгон бир нерселер бар болсо, алар өздөрү оппозицияга киргенге дагы коркмок да. Биз азыркы учурда оппозиция болуп келип атабыз. Сиздин жообуңуз бир суроода жаралып атат да. Тилек Токтогазиев ошол эле учурда сиз өзүңүз министрликке көрсөтүп чыккан учурда өзүнүн квотасынан, Бир Бол партиясынын квотасынан Алтынбек Сулайманов жеке өзү сизди министрликке талапкерлик катары көрсөтүп атат. Бул биринчи маселе. Анан азыр деген сизди бүтүндөй эл деле таза бала, жакшы бала, жаш бала келечекке таза жол менен барат деп күтүп турат. Сизди колдогон саясатчылар деле ошончо көп.
элдин баары сизди карап туруп сизге поддержка берем деп турган учурда сиз ата мекендин астына ошо жаңы динге кошулуп кеткениңизди кандай түшүнсөңүз? Дегеним, ата мекен буга чейин 2005-жылы чыкты, жаңы муунду жаштардан эле уюмду түзүп чыкты. 2015-жылы жаңы муун деп. Азыр жаңы муун каякта? Ошондой эле болуп, кайра жаштар акылдуу, ушул эл ишенип аткан жаштар топтолуп келген. Силер деле 1 жылдан кийин жок болуп кетпейсиңерби? Ата мекен буга чейин күчтүү деген Медеткан Шеримкуловду 100 кылып алып чыгышты. Азыр ал жок. Элис Мырзакматов бар. Ошол эле учурда жаштардан Жомарт Сапарбаев бар, Бактыбек Алмаматов бар эле. Алар деле сизге окшоп өрт чыгышты. Алар азыр жок. Кечээ эле Шыкмаматов, ал партия үчүн тикесинен тик турду, бүгүн жок. А сиздерчи, сиздер дагы жалындуу барып турган 1 жылдан кийин жалпы өчүп кетпейсиздерби ата мекендин арты менен барып? Эми мындай да, ар бир саясатчынын өзүнүн мындай кандай десем циклы бар да. Башында жаңы баштап аткан кези, анан күчүнө толуп калаткан кези, анан кичинеден уже өзүнүн аренасын тыштап кетип аткан кези да. Мына ошо биздин ошол эле кайра Текебаев, Сарифтер айткандай эле булар өзүнүн мындай атын тарыхта жакшы калтыргысы келип атат да. Азыркы учурда саясаттан кетип атканда дагы ошо жаштарга жакшы бир мүмкүнчүлүк калтырып кеткендей болот да. Ошол эле силер айтып кетип аткан мисалдарда, мисалы үчүн ошол 2015-жылы жаңы муун дегенде аларда бирөөсү дагы тетиги өзүнүн тизмесинде жок болчу. Алар өзү жакында эле Мавлян Аскарбеков менен дагы сүйлөшкөнбүз. Ал өзү айтты, биз тизмеге кирген эмеспиз депчи. Андай Бактыбек жаштардан бар. Ошол эле Жомарт Сапарбаев бар жаштар. Эмнесин жетектеп беришти. Мен мындай кылайын. Ар бир киши өзүнүн тагдырына жооп берсин. Ар бир киши өзүнүн тандоосуна жооп берсин. Азыркы учурда мына биз ушул ата мекендин тизмесинде 10 киши биринчи ондукта 7 жаштар. Бешөөнүн азыр мына биринчи бештикте айткан, бул Жанар Акаев, экинчиси мен, үчүнчүсү Элдар Абакиров, ал дагы жаш, 4-чү Наталья Никитенко, 5-чи Момбеков. Мына бешөөнүн 4-өсүн айтсак болот, бул жаңы мындай жаш бир муундук, жаш муундун бир саясатчылар катары кабыл алсак болот да. Жаңы келаткан жаш муундун бул. Ошо сиз айтып аткан 4-өө Акаев, Токтогазиев, Абакиров, Никитенко. Жаш муун деп айтылбайт. Жаңы муун болуп атпайбы? Ооба. Биякта мына албетте Жанар Акаев менен Никитенко булар депутат катары уже элге таанылып калган, Момбеков дагы. Бирок ошол эле учурда эгерде силер изилдөөнү жасасаңар, алар дагы көтөрүп аткан маселелерди, алар мындай жооп кеңеште өзүн көрсөтө турган бул эң бир мындай таанымал бир депутаттар катары кабыл алсак. Жок, ал жагынан сөз жок. Сиз ошол сиз айтып аткан 5 адам жөнүндө алардын позициясы көтөргөн маселелери жөнүндө сөз жок. Бул болгону ата мекендин астында топтолуп, ошол эле мурдагыдай эле күчтүү жаштар барышып, анан кийин кайра эле бир күн ата мекендин жүзү болуп чыгып, анан кайра жок болуп кетпейби деген эле сөз. Буга чейин практикада ал нерселер далилденген, ошон үчүн сурайм. Эми эгерде коркуп жүрө берсек, анда мындай андай эч жака чыкпай болуш керек да. Ошол бешөө өз алдынча чыккандарга мүмкүн ошол мындай өз алдынча чыкканда дагы биз кайра эле биригүүнүн үлгүсүн көрсөтүп атабыз да. Бөлүнгөндү уже баарыбыз билип атабыз. Мына мен көп жерлерде кыдырып жүргөндө ошол биздин 6 миллиондук кичинекей болгон калкыбыз ушунча көпкө бөлүнгөндөн аябай мындай көңүл калат экен да. Анткени мына бизде биякта улуу муун, жаш муун, эскилер, жаңылар, социалисттер, либералдар деп туруп эле ар кандай эмелерге бөлүнүп атабыз да. Ошол бөлүнүүнү токтотуп биз ошол жаңы бир үлгү катары көрсөтүп атабыз. Келе биригели эң негизги максатыбыз эмне? Ушул азыркы коррупциялык бир системаны талкалап, жаңы бир мындай системаны куруп, ал жаңы системада болсо ар бир адам өзүнүн мындай потенциалын бул Кыргызстанда өндүрө тургандай болуш керек да. Чет элге кетпей, мигрант болбой, Кыргызстандын ичинде жумуш орундарды көбүрөөк камсыздатып, бизнес жасаганга жакшы шарттарды түзүп, анан бул жакта өздөрүнүн балдары, ата энеси дагы жакшы жашагандай бир шарттар болуш керек. Ошентип биригүүгө сөзсүз түрдө бир партиянын астында биригиш керек беле? Жок, анан кандай? Жок, өз алдынча эле жаңы түзүп чыксаңыздар болбойт беле? Эски саясатчылардын астында барбай. Ошону мындай биз кайра эле практиканы алалы. Мына жылда 2012-жылго дейм
за жизнь без барьеров деп бир өзүнчө партия чыккан, жапжаңы бар, күчтүүлөр чыккан да. Бишкек шаарында шаардык кеңешчилер катышканда 2200 эле добуш алышкан. Алар өтпөй калышты. Демократ деген өзүнчө бир таза балдар болуп чыгышты. Алар өткөн жок. Жылда билебиз, мисалы үчүн бир учурда Темир Асанбеков деген жаңы биз эч кандай эч ким менен кошулбай жаңыларыбыз деп туруп чыкты эле. Аны да колдонгон, алар эми жалгыздан чыгышты. Сиздер топтошуп чыгышкан жок. Мен ошол топтош, сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, коркпой алдыга барыш керек деп, ойлонуп отурбаш керек деп. Коркпой ошо барыңыздар, бириктиңиздер, бир чоң партия эмес, чоң саясатчы эмес, жалгыз ошо бириткенде өзүңөрчө чыксаңар кандай болот эле? Практика эмнени көрсөтөт? Биринчиден, практика мына силер аякта мындай дагы бир нерсени билиш керек да. Ар бир кишинин өзүнүн тааныган бир электораты бар. Эгерде азыр силер ар кайсы мындай айылдарга чыгып чыксаңар, мына биздин эле сүрөттөрдү алып чыккыла, канчасы бизди тааныйт экен. Тилекке каршы мындай тааныган жагынан бизде азыраак болот да. Ошол үчүн биякта мындай эң негизги нерсе бизде эмнеге бириктик? Ошол принципиалдуу позиция менен. Принципиалдуу позиция бизде эркибиз дагы бар, анан интеллект дагы бар да. Биякта ушундай күч менен биз азыркы чийирип калган бир системаны сындырганга алыбыз жетет. Анан эркибиз да жетет деген менен ошол менен бириктик да. Рахмат. Талант мырза, сизге билебиз, сизди жарандык активист катары ар кайсы маселелерде өзүңүздүн оюңузду ой пикириңизди билдирип келесиз да. Анан көбүнчө саясатчыларга, саясатка, өлкөдө болгон урчундуу окуяларда тийиштүү кызматкерлерге дайыма сын пикириңизди билдирип келесиз. Сын айтасыз. Сын айтпай, балким ошолорго сунушуңузду берип, же болбосо өзүңүз саясатка барып сындан алыстасаңыз болбойбу? Азыркы системада саясатка келип, же болбосо депутат болуп, элге кызмат кылуу кыйын да. Сында отурган оңой. Сындаган кандай? Мен мисалы үчүн өзүм ойлорумду жазам, чындыкты айтам. Анан мисалы тилек азыр мисалы атамекенге кошулуп тур да. Мисалы да мен мындай эле пример айтайын. Мисалы азыркы кезде жогорку кеңешке келүү үчүн сөзсүз бийликтин батасын алыш керек. Любой партиячы. Бул биздин практика болуп келген, боло берет да. Азыркы шайлоо, келе жаткан шайлоо дагы кайра эле баягы олигархтар, байлар ошолор келишет. Мен 100% гарантия берем бугачы. Себеби бизде ушундай система калыптанып калган. Анан тилекке дагы ушул жерде айтып атпайбы, биз коркпош керекпиз. Атамекен партиясында олигархтар барбы? Ошону мен ошого келип атпайм. Эми Атамекен партиясында туура олигархтар жок, бирок Текебаевка анан Сарипов окшогон баягы эски саясатчылар бар да. Алар ушунчалык мен Текебаевдин баягы куулууга баа бердим. Любой жерден мындай чыгып кетет экен да, моменттенчи. Анан мынау жанардын партиясы кайсы эле? КЛДПР. КЛДПР түзүлгөндө мен ойлодум эле да. Ушу КЛДПР жакшы чыгып атат, жаштарды бириктирип атат. Чындыгында ушулар бир өзүнчө команда болуп келсе, мен деле оюм жакшы болду эле башында. Анан мага бир жарандык активист чалып, Талант байке ушул партияга оюңуз кандай деле, мен айттым, оюм жакшы эле пока. Күтө турабы, бул саясатта ар кандай нерселер болуп кетет. Балким артында бирөө тургандыр деп айтып койдум эле. Айтып койсом, кечеги жанардын Атамекенге кошулгандан кийин эле баягы бала чалып, сиз билгендей эле айтыпсыз го, артында эмне Текебаев турду эле, ошончо жаштардын башын бириктирип туруп, алып келип Атамекенге тыгып койду эле деген сөздөрүн айтты да. Анан мен ошол жерде мен дагы айттым, ооба, значит, мурда эле сүйлөшүлгөн экен. Ушундай договор болгон окшойт деп. Себеби Текебаевдин бир сөзүн угуп калдым. Эгер биз парламентке келип өтүп, коалицияга кошулсак, анда Жанар Акаев премьер-министр же өкмөт башчы болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар деп айтты да. Анан дагы сага суроо, бул жерде системада мындай да, азырчы акчаң жок болсо эч качан сен депутат боло албайсың. Муну көрө эле келебиз. Анан сөзсүз ар бир партияда 5тик 10дук деген система немеге кирген, тизмеге киргендер каржы жагын көтөрүп келген да. Буну баарыбыз эле билебиз. Силерден Атамекен бир тыйынсыз силерди алып барабыз деп уада берди.
ошондой эле бизде мына мен жеке өзүм жөнүндө айтайын, бизде ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошобуз, бирок өзүбүздүн мондай участокто иштеп, эли менен иштеп, түшүндүрүп эметкенге өзүбүздүн салым дегенде кандай түшүнүк? бирок аны эми бул мисалы үчүн ошол эле эски же мындай башка бир партияларга кандай десем, ушундай нерсени айтсак болот да. Мисалы үчүн эми билесиңер, ар кандай азыркы учурда Мекеним Кыргызстан деген партияларда, башка мындай партияларда чын эле мондай олигархтар, Кыргызстан деген партияда олигархтар биригип атат. Ал жерлерде ооба сен биринчи ондукка монча акча салыш керексиң дегендей бир система бар. Ата Мекенде жок. Азыркы учурда бизде андай жок. Каржылайт анда. Каржы жагы кандай болот? Элге деген баары. Каржы жагынан эми биз азыр мен мисалы үчүн жеке өзүм бияктан өзүбүздүн мондай бир видеолор болуп атса, бир ар кандай бир жумуштар бар болуп атса, биякта эл эле колдоп берип атат да. Досторум бар. Биякта мисалы үчүн мына силер билесиңер, кээ бир кишилер үчүн бир видеону жасаш үчүн ал $500, $1000 турса, мен үчүн ал досторумдун да колдоп бергени болот да. Ошол үчүн бизде мындай ашар деген жол бар. Ошол ашар менен мен жеке өзүмдүкүн айтып атам, биякта ошондой чогултуп аракет кылам да. Бирок ошол эле учурда ооба ар бир нерсенин өзүнүн жанакындай 5 миллион сомдук залогду чогултуш керек, андан тышкары ар кандай жумуштарды жасаш керек. Бирок эми бизде ошол эле ишибизде көп мындай ишкерлерибиз дагы бар, ар бирибиз ишкерлербиз. Ишкерлердин мындай табылган акчасы таза, мындай адал жол менен тапканбыз. Мындай өзүнчө бир чоң тендерлерге катышып, бир мамлекеттин акчасын урдаган деген бизде жок. Бүт баары таза. Ошондуктан мындай бизге жанакындай дооматты койгон кереги жок. Анан башка бир нерсе, бизде эң негизги дагы бир нерсени түшүнүш керекпиз. Мындай ачык эч ким азыр силерде мындай коррупционерлер бар деп айта албайт да. Ким бар? Ата Мекенде. Ошол эле учурда биз биригип, ошол эрктүү, анан таза кишилер биригип туруп, азыркы учурдагы системадагы коррупционерлерди жеңип чыкканга бүт аракеттерди кошуп чыгабыз. Ал кишилерди жалаң гана кишилерди алгандан эмес, жалпы бир системаны талкалаш керекпиз да. Биз ошол эле азыркы чек аранын маселени билебиз. Чек арада канча деген миллион деген сомдор, миллион деген даже долларлар күнүгө бюджетке түшпөй, сыртка бирөөнүн чөнтөгүнө кетип калат. Ошолорду токтотмоюнча биздин кыргыз өлкөбүз өнүкпөйт да. Кандай жолдор менен токтотобуз деп ойлоп жатасыңар? Азыркы системаны мен түшүнбөдүм. Азыркы системаны сындырыш өтө кыйын болуп калды. Ошол системанын башында отурбайбы? Ошол үчүн биздин командабыздан жаңыча ойлонгон инновацияларды киргизе турган кишилер бар да. Биз ушул жаштарбыз. Биякта мунун баары жеп жеңил. Силер азыркы учурда мына Кытайдан канча жерден мындай товарлар келет бизге? Канча жерден келет? Билесиңерби ушуну? Кытайданбы? Кытайдын шаарларынан келет? Жок, Касыл жагынан келет. Жок, ошондо сиздердин Жок, Кыргызстанга Касыл жактан келет. Жок, сиздерге ошондой ишенсиңер мындай. Жок, Кыргызстан жолун айтып атасыңбы? Же кандай? Кытайдан Кыргызстанга Касыл жактардан товар келет да, товарлар келет. Гонжудон келет. Жок, мен Касыл шаарлардан келет деген жокмун. Кыргызстанга чек арадан Эгештан Торгат деген жолдор келет. Ошол эки эле жер туурабы? Ошол эки эле жерден муну жакшылап жанакындай азыр жаңы бир технологиялар менен бар. Ошол эле Казакстанда да колдонулуп атат, башка жерлерде колдонулат. Аякта атайын рентген, аэропортко киресиңер го, аэропортко кирип атканда рентгенге тартырат го, ошондой эле кылып туруп баарын текшертсе болот да. Бирок ушунун баарын 100% контролдо алганга биякта адамдык фактор болбош керек. Адамдык фактор болбош үчүн муну компьютер көп нерсени чечиш керек да. Эгерде азыркы учурда мисалы үчүн 5 мүнөт сиз айтып аткан ушул нерселердин баардыгы ишке ашат деп ишенсек болотпу? Сөзсүз түрдө. Бул деген эң негизги биздин Киреше булактын эң чоң бир жагы. Бул пошиналар, бул жанакындай салыктар ушактан чогулат да. Кыргызстанда ушул көп нерсе азыр Кытайдан келип, бияктан болсо Кыргызстандан чыгарылды деп туруп, азыр ЕАЭСтин бүт мыйзамдарын бузуп атат да. Ошол үчүн биз азыр мына көрүп атасыңар канча деген 100 деген фуралар мына Казакстандын границасында турат. Бул себеби биздин жеке биякта Кыргызстандагы ишкерлерден эмес, же ушул эле биздин кээ бир жактарда мындай бул ишкерлердин күнөөсү эмес, жоопкерчилиги эмес.
бул ошол эле азыр бажы тармакта иштеп аткан уруулар үчүн болуп атат да. Алар айтып атат, ey силер бизди эмне жинди катар көрүп атасыңарбы? Биз эмне ушунун баарын түшүнбөй атабызбы? Силер Кытайдан келген эле товарларды кайра алып келип туруп, биякта Кыргызстанда жасалды деп туруп, силер жака бизге саттырып атасыңарбы? Эч кандай салыктарды, эч кандай пошлиналарды төлөтпөй депчи. Бул деген мына силер жөнүндө мисал катары айтып кетейин. Кыргызстанда, Кытайдын статистикасы боюнча Кыргызстанга Кытайдан 6 миллиард долларга бир жылда товар келет экен. Биздин статистика боюнча биздин статистикабыз боюнча 1,5 миллиард эле долларга келет. Алар баарын белгилүү. Ошондо 4,5 миллиард доллардын акчасы бул биздин бюджеттен 2 эсе көп. 2 эсе көп товар мыйзамсыз кирип атат Кыргызстанга. Ошол акчанын бир дагы салыгы төлөнгөн жок. Бир дагы пошлинасы төлөнгөн жок. Ошону эле төлөттүрүп койсок эле Кыргызстандын бюджети аябай эле бир топ. Айта берсек арман көп. Ошол азыр биз айтып аткан, биз ишенип аткан жаштар барып 5 жыл отуруп, 5 жыл айтканга көп болгон менен аз эле убакыт өтүп кетет. 5 жылдан кийин сиз айтып аткан нерселер орундалбай калса, сиздерде эмне деп атасак болот анда? 5 жыл ага 5 жыл эле кереги жок. Биз деген көп нерсени андан эртерээк эле ошо биринчи жылдарда эле өзгөрткөнгө түрткү болот да. Бирок эң негизги шарт. Ушул биз оппозициялык блок менен кирип атканыбыз менен, эгерде эл бизди колдоп жакшылап колдоп бериш керек, ошол эле өкмөттү түзгөнгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Туурабы? Эгер өкмөттү түзгөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр болбой калса, демек сиз айтып аткан бул жактан иштердин баардыгы болбой калышы мүмкүн деген нерсе барбы? Бул ошол үчүн бизге критикалык масса керек да. Этегеле өзүнчө көпчүлүк менен кириш керекпиз. Өкмөттү түзгөндөн кийин көп мүмкүнчүлүктөр болот. Бирок ошол эле учурда эгер аздык болуп калсак, же өтпөй калгандан кийин биз кандай мындай сөз өтпөй калсаңыздар кандай жол жок, өтпөй калгандан кийин демек бул жерде кандай болуп калат? Сен жоопкерчиликти кантип ала аласың? Эгерде сен өкмөттү түзбөсөң, мындай полномочияларың жок болсо, туурабы? Ошол үчүн сөзсүз түрдө биякта элдин азыркы учурда эгерде мурунку мондай жашоодон тажаса, эптеп септеп эле бир ушул күнүмдүк жашоо менен жашагандан тажаса, анда сөзсүз түрдө биздин оппозициялык блокту колдоп бериш керек. Колдоп берсин, ошондо биринчи эле жылдардан баштап биз результаттарды көрсөтүп баштайбыз. Бул Тилек айткан нерселерди көрө эле атпайбызбы? Туурабы? Атамекен мисалы шайлоого жакын калганда эле оппозиция тарап болуп өтүп калат да, оппозиция болуп, эл тарап болуп анан өтүп алгандан кийин бүттү. Эч нерсени алып карбайт. Эгер Атамекен ошол убада кылган нерселердин 10%-ын аткарганда жашоо кичине оңой биздечи. Балким мунусунда үмүт артып көрөттүрбүз. Эми кайра үмүт арта беребиз дейм. Болбогон нерсе боюнча. Мен айтып атпайм, системаны өзгөртмөйүнчө биз эч кандай системаны мен оюмча мындай системаны отурсаңыз, мен дебат уюштуруп отурсам, булар келип системаны өзгөртүүнүн жолун айтайын. Системаны алмаштыруу жолу, өзгөртүү жолу бир эле жолу бар. Азыркы эскилердин бирөөсү да келбеш керек. Себеби аларды көрдүк ужечи. Системаны өзгөртүү үчүн мен принцибимде турам. Мен сатылмаймын, мен эл үчүн кызмат кылам деген мындай аз болду дегенде 60 депутат керек да. 60 депутат, же болбосо 62 депутат болсо, баягы азыр бизде голос менен го. Мисалы үчүн бир мыйзамды койсоң, голос менен эле. Ошентип эле укпасак, азыр мисалы үчүн Тилек окшогон жигиттер макул. Баягы саясат немени сындырабыз деп келип атпайбы? 10 бала кирсе деле эч нерсе калбайт. 10 бала кирсе эч нерсе болуп кетет. 60-ты биз каяктан табабыз? Ошо 60-ты, ошол жаңы жүздөр биригиш керек болуп атпайбы? Тилек окшогон балдар анан бир партиялардын саясына качып кирип кетип атса, кайякта биригүү болот? Вот сиз айтканча Тилек башка партияга кирип кетип атат, сиз сындап отурасыз, дагы бирөө көчөдө жүрөт, дагы бирөө силер бириге албасаңар, анда ким система? Ошо биригүүгө жол ачканга мүмкүнчүлүк болбой атпайбы? Анан дымак күчтүү жаштар болуп, эскилерди колдоп жүрсө, анан каяка биз өнүгөбүз? Ошол жаштар сиздер топтолбу? Мисалы, менин принцибим бар өзүмдөчү. Мен мисалы үчүн бирөөгө кошомат кыла албаймын. Бирөөгө жагалдана албайм, экиүздүк кыла албайм. Анан мен качантан бери айтып келем, келгиле десең, келбейт көп жаштарчы. Мисалы, келип бириктирип туруп өтпөсөк деле бир күн менен чыкса болот да. Мен мисалы үчүн 100% гарантия берем, жаңы чыккан партия айтып атпайбы өтпөйт деп. Себеби бийлик тараптан бата берилбегенден кийин конечно өтпөйт. Тилек азыр Тилектин өзүнүн позициясы бар экен, болду. Мен бир нерсе кылып эле Атамекен менен барып депутат болушум керек деген позиция менен чыгып атат экен да. Сиз айтып атасыз, эскилерди жок кылыш керек, жаңы жүздөр келиш керек деп атасыз.
кайра эле жаңы жаштар түптөлүп бара турган болсок батасын алыш керек. Кимдин батасын алыш керек? Сиздер ошол эскилерди жок кылган атсаңыздар, анда эмнеге ким бирөөнүн батасына муктаж болуп атасыздар? Мен батасын азыркы шайлоодо өтө турган парламентке келе турган партиялар сөзсүз жогору жактагы бийликтин батасын алмайынча өтпөйт. Мен ошону айтам. Чоң миф да. Чоң миф. Эң негизги элдин батасын алыш керек. Мен айтып атпайм, батасын алса эле ошол жерде. Элдин батасы эми элди эле көрүп атабыз. Эл эч нерсени чечпейт дегиңиз келет. Кандай? Эл чече албай жатат, элдин күчү жетпейт. Эл чече албаса, жогору жак бата бербесе, анда жүрөрүңүздөр, бири-бирибизди сындай эле. Бул Арабайс партия берсин, сиз сындаңыздар. Азыр ошондой болуп атат да. Азыр чындыкты айтсам, мисалы, мына мен азыр чындыкты айтсам, бул өзүнчө эле туруп алып бирөөдү сынап атат дейт. Мен мисалы үчүн мен айтыш керек, анан эмне кылыш керек? Айтпаш керек. Чындыкты айтыңыз. Ошол айтып аткан чындыгыңызга жараша аракет да кылыңыз да. Эми аракет кылгыдай ачык айтканда бийлеймиз. мисалы, жок, бийликте эмес, сөзчү. Эмне тоскоол? Сөз баягы жаштардын позициясы, принциби жоктугунда болуп калат. Принципи барларды табыңыз. Принциби барларды тапканда дагы алардын акчасы жок болуп калып атат. Анан алар башка бирөөлөрдүн акчасына жок, биз алардан акча ала албайбыз деп жатат. Мен сүйлөшүп жүргүздүм да. Андан келип, ошондой жол болуп атпайбы? 2 жыл иштейли, мен деле сизге кошулайын, 3 жыл иштейли, калса мигрант болуп келели, анан аракет кылалы. Отуруп жүргөндөн болбойт. Ошондой жолдорду кылыш керек, анан кийин акчасы жок болуп атат, олигархка кетип атат деген нерсе өзү туура эмес. Жок, туура эмес. Бирок ошондой болуп атат. Ушул жерден суроону токтотоюн дагы, кийинки суроо. Алдыдагы шайлоо таза өтүшү мүмкүнбү? Экөөңүздөргө тең бирдей суроо. Сиздердин сунушуңуздар кандай алдыдагы шайлоо боюнча? Менин жеке өзүмдүн сунушум алдыдагы шайлоо 100% таза өтпөйт. Аны ошол үчүн көзөмөл кылыш бир жолуну ойлоп жатабыз азыр бизчи. Ошол баягы элдик көзөмөл деген бир кыймыл топтоп атабыз. Ар бир райондон, ар бир айылдан, ар бир областтан ушу чындап мен ушул шайлоодун эмес таза өтүшүнө кичине болсо да кызыктармын. Же болбосо мен келечек үчүн бекер иштеп берем деген жаштарды чогултуп туруп, жаштарды мындай патриот балдарды элдик көзөмөлгө бириктирип туруп, ошол шайлоо убагында барып, ар бир участкага барып, ошол контроль кылган бир колубуздан келген ошондой бир кыймыл түзүп атабыз азыр. Билбейм, эми ошол ишке ашышка аракет кылып атабыз. Менин оюм ошентип кичине контроль кылса болот. Тилек мырза, сиздин пикириңиз? Менин оюмча бизде бул Борбор Азия боюнча эң андай таза шайлоо өткөнгө жакшыраак шарт түзүлгөн да. Ошол эле биометриялык паспорттор менен жанагындай отпечатоктор менен кирип эметкен бул биздин регион үчүн бул эң чоң бир прогресс болгон да убагындачы. Бирок биякта экинчи маселе эл сатылабы же сатылбайбы. Ошол мындай эл өзүнүн добушун ошол 1000 сомго, 2000 сомго сатпаш керек да. Бирок азыркы жалпы мындай экономикалык аябай начар бир кризисте болгондуктан тилекке каршы мен түшүнүп атам, көп айылдарда ушу башка эле акчалуу партиялар көп ошону колдонуп элдин добушун сатып алганга бүт аракеттерин жумшашат да. Ошондуктан мен мындай ошол бүт биздин шайлоочуларга кайрылгым келет. Эгерде ошол 2000 сомго, 1000 сомго өзүңөрдүн добушуңарды сатып, кайра эле 5 жыл ошондой эле кедейчиликте жашаганга силер ошол үчүн акчаны сатып алып атасыңар да. Эгерде жок башкачараак жашайбыз десе, анда сөзсүз түрдө азыркы учурдагы ушул болуп аткан бир нерсеге эмес, позицияга бул жок, бул жакпай атат бизге. Мындай жашагыбыз келбейт деп туруп бир үмүт эле берип коюш керек. Ошондой эле бир эле мүмкүнчүлүк берип көрсүн. Мына мен эми көп кишилерге айтып атам. Ооба, кээ бирлер сындап атышат. Текебаевди, Сариевди, Жанаракаевди деле сындап аткан көп болуп атат. Мындай баарыбыз жапканда эч ким жок, туурабы? Бирок ошол эле учурда мына мен өзүнчө айтып атам. Мага ишенесиңерби? Менин принципиалдуулугума ишенесиңерби? Десеңер, анда ооба ишенем десеңер, анда добуш бергиле. Ошондо жеке мен ошол айтып аткан принциптерди карманып, айтып аткан программаны ишке ашырганга бүт салымды кошом да. Ошол эле учурда ошол биз бириткенден эң негизги бир мындай кандай десем эмеси шарты бул биз мына менден программа болот деген да. Жаштардын программасы ата мекендин негизги программасы катары келет. Суроо берейин. Азыр бул эми тилек дымагың күчтүү азыр аттанып тур азырчы. Тилек айтарым да мындай да. Сен азыркы системаны билесиң, туурабы? Сен өзүң айтып атпайсың, сындырам депчи. Анан сен мисалы азыркы системада барып депутат болуп, системага каршы чыкканда бизде мына куугунтуктар болот, кыйноолор болот. Мен андан коркпойм.
Коркпойсуң, баарына даярсыңбы? Баарына даярмын, түшүндүрүп кетейин. Мен акыркы моундай кандай тамчыдай болуп, ошол Аягына чейин турасыз. Аягына чейин турам. Эмне үчүн негизи мен саясатка аттандым? Көп убакытка чейин мен саясаттан алыс эле болгум келип атты да. Көп убакытка чейин мен жөн эле жарандык активист катары жүрө берейин, өзүмдүн ишимди уланта берейин деп. Бирок 5 мартта өзүмдүн атамды жогото алдым да. Бул акыркы менин үчүн тамчы болду. Жаңы жылды чогуу өткөздүк. Эжемдин туулган күнү январда чогуу өткөздүк. Сопсондо жүргөн ата. Бир заматта эле бул азыркы бул медицина тармагыбыздагы кризис үчүн врачтар монтип коркутуштур. Сага эгерде операция кылбасаң, сен катуу ооруп каласың деп туруп, коркутуп, жөн эле бизнес катары атамды операция кылдырат. Операция кылгандан кийин атам өзүн жаман сезип баштайт, буту ооруп баштайт. Аны ар кандай бир витаминдерди берип атып, эмне эле болуп атат дегенди барып изилдеп жүрсөк, жөн эле бут оораткандай болот да. Ким ойлойт, ар кандай ойлор келди. Жөн эле мындай нервке суу тийип калды, же да бирдеме болду деп. Анан бирөө мындай жеке бир клиникага алып барсак, аякта айтышты. Силерде мындай өкмөңөр тартып көргүлө, иштесе өпкөсүнөн бир опухоль бар экен да, мындай шишип калган. Аны алып туруп мен ошондо түз эле Туркияга алып кеттим. Туркиядан эметсек, Туркиядагы докторлор айтышты. Силер ошо биринчи операция кылган доктор, бул Туркияда бар болсо, ага иш козголмок дейт да. Анткени атаңда воспаление болуп турган кезинде операция кылдырбаптыр. Ошондо бул эмнени 3 процедура жазады Кыргызстанда. Операция биринчиси, экинчиси бул жанакы витаминдерди бергени, үчүнчүсү биопсия. Ошол үчөөнү жасагандан атамдын ден соолугу начарлап кетти. Ошол менен Туркияга алып кеткенде атам Туркияда 20 күн жатып, Туркиядан каза болду. Ошондуктан мен мындай чыдагым келбейт. Ушул Кыргызстанда жашагым келсе, Кыргызстандын ошол бүт медицина тармакта, билим берүү тармакта, укук коргоо тармакта, бүт тармакта биз сөзсүз түрдө оңдош керекпиз. Антпесек, биякта жашаган уже мындай өзүбүздүн ден соолугубузга, өзүбүздүн өмүрүбүзгө бир чоң коркунучтарга алып келип барат да. Ошол атам каза болгонго чейин атамдын 2 иниси каза болду, карындашы каза болду. Менин дагы ошол инисинин баласы да каза болду, инисинин кызы да каза болду. Медицинанын көбүнчөсү айылдан жашап жүрүп, жөнөкөй эле кичине мындай грипп болуп ооруду деп туруп, мисалы үчүн бир карындашымды грипп деп эле жүрүп, анан жүрүп туруп 3-4 күн жүрөттөр, эч кандай таап албай, анан комага түшүп калат, бияка алып келип тамыр мындай үстүн эле кесип салсаң, бул үстүн Матраимовдор да. Үстүн эле кесип салсаң, бирок эчтеке кылбай койбосоң, анда кайра эле Матраимовдун ордуна башка бирөөсү чыгат да. Эң негизги тамырын да жууш керек. Ошол үчүн бирок аны үстүн алып туруп, эгерде мындай ыңгайлуу болуп туруп жулбайын десең, анда үстүнөн сага кечке эле ар кандай тоскоолдуктар кыла берет да, өсө берет, тикенектер менен сая берет, неметер. Ошондуктан сөзсүз түрдө биринчи буларды дагы токтотуш керекпиз, Матраимовдорду. Андан тышкары тамыры менен жүрүп туруп, жалпы системаны өзгөртүш керекпиз да. Ошондо система бул тамыры да. Сиздин духовыңыз жеткен бир эле Матраимовдор же Матраимовго окшогон дагы башка толтура Матраимовдор дейсиз? Ушул системаны коргоп аткан, системаны багып аткан кишилердин баарына духум жетет, аягына чейин чыгам. Мен айтып атам, биякта уже эч кандай бир мындай өзүм үчүн тоскоолдуктарды көрбөйм да. Мен тиги ошол ар кандай бир коркунучтар болуп атса, коркутуп атса дагы, мен мындай тарыхтагы өзүмдүн жанакы алтынчы атам Кашкар деген батыр болгон. Ал батыр эч нерседен коркпой, ушул 1847 жылы Кенесары Касымовдор бияка келип өзүнүн кыргыз элин мындай талкалап жоготуп геноцид кылып аткан кезде чыгып коркпой уткан да. Ошондой эле азыркы учурда биз мындай душмандарды токтотконго эркибиз жетет деп ойлойм. Акыркы суроо. Тилеке кече Фейсбукта бир баягы фейктер тарабынан деген жазууну көрдүм да сенин. Анан ошол жерде кээ бир деп кошуп койсоң, жоңдоп койсоң жакшы болот да, себеби мага да тийип кетти да. Мен мисалы атам экен деп канча жылдан бери сындап келем, бирок өзүм жүзүм бар да. Мен фейк эмесмин.
ошол жерин оңдоп кой деген кеңешимди айтам. Ошол жеринчи кээ бир фейктер деп жазсам, мисалы үчүн баары эле фейк эмес да, чындыкты айткандачы. Мына 500 Матраимовдордун азыркы учурда 500 фейктер бар. Түшүнөм, Жумалиевдин 300 фейктер. Мен айтып атканым ошолор жөнүндө. Эгерде силерге катуу тийип кетсе, силер ага кабыл албагыла. Силер өзүңөрдү фейк катары көрөсүңөр. Мен эмес, жок, мен эмес. Сен ал жерде вообще айтып атпайсың, атамекен сындагандар депчи. Андай болгон жок. Ошол маанилде жазгон жок. Мени жеке сындап өтүп аткандардын баары фейктер эмес. Атамекенин баары фейктер эмес. Бирок ошол эле учурда бизге өзүнчө азыр армияны каршы бизге коюп атат. Мен ошону айтып атам. 500дөн ашык фейктер Матраимовдор тараптан, андан тышкары 300дөн ашык фейктер Жумалиевдин мен бул толук маалыматым бар да. Ушундай биз система аркылуу аны билдик. Ушундай бар экен. Андан тышкары дагы азыр толтура фейктер чыгат. Бизди ушинтип каралап, ар кандай кара пиар менен бизди сокконго аракет кылышат. Бирок эл баарын билет, эл баарын түшүнөт. Рахмат мырзалар. Ушуну менен урматтуу көрөрмандар, биздин талкуу соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.